Жаштар жана аялдар арасында бизнести ишкерликти өнүктүрүүгө максатталган элеттеми программасынын кезектеги чыгарылышында сиздер менен амандашып жатам. Саламатсыздарбы? Биз бул жолу Алай районуна караштуу Сары Могол айылына келдик. Бул жерде биз туристтерди тейлөө жаатындагы суроолорго кенен жооп алып берели деп турабыз. Ал үчүн биз CBT Сары Моголдун координатору, тактап айтканда туристтерге турларды уюштуруу боюнча адис Ташбеков Абдилла мырзага конокко келип калдык. Мен өзүм эле эмес, ушул Алай районунун тургундары, жаштар, биздин ишкердин жолун жолдоого кызыккан Искендер жана Дилбар менен бирге биздин каарманыбыздан өз суроолоруна жооп алып, ишкерлик боюнча кенен маалымат алат. Абдилла Ташбеков, Алай районунун тургуну, 32 жашта. 10 жылдан бери туристтерди тейлөө жаатында иштеп келет. Учурда CBT Сары Могол туристтик маалымат борборунун координатору. Үй бүлөлүү, жубайы менен 2 уул 1 кызды тарбиялап келишет. The Maps.me is better. Yeah. All the travelers use the Maps.me. Yeah, sure. Yeah. Which is the best site? Maybe I put some like maps, marks on your Maps.me. Yeah, that would be very Yeah, maybe I can write just on your map. You will have some problems in language. Саламатсызбы, Абдилла мырза? Биз бүгүн сиздин ишмердүүлүгүңүз боюнча кенен суроолорго жооп алайлы деп, анан бул жаштар болсо өзүңүздүн эле ушул райондун жердештериңиз, тургундары, анан булар дагы ушул сиздин болочокто жолуңузду жолдосок деп, анан өздөрүнүн баягы суроолору менен келишкен. Мен ойлойм, буларга дагы бир өз кезегинде биздин баягы суроо жооптун маектин алкагында мындай кызыктуу, өзүнө каныккан бир жооптурду алып кетет деп. Анан негизи эле ушул бул тармакта канча жылдан бери иштеп келесиз? Анан башынан ушул билип алсак, сиздин негизги баягы милдеттериңиз эмнеден турат? Милдеттериңиз дебейли, бул жердеги баягы сиздин алып барган иштериңиз эмнелерден турат? Саламатсыздарбы? Кыскача тарыхынан айта кетейинби анда? Бул CBT деген ишкана, CBT бул англис тилинен билесиздер, коопчулукка негизилген туризм деп которулат. Алгачкы башталышы бул ошол Швейцариялык проектинин негизинде башталган. Ал учурда мен жаш болчумун, окуучу элем. Менин атам негизинен ошол атамдын демилгеси менен ачылып калды бул уюм. Ошентип анан биз аралашып калдык. Анан менин дагы келечектеги тандоо кесибим ушул туризм болуп калды. Анткени мен окууну бүтүп эле уже помощник жана жардамчы гид болуп, атчы болуп баштадым дагы. Анан кызыгуу пайда болду да, ушу туризм менен окат кылса болот турбайбы деген ой менен туризмди баштап калдым. Анан мен өзүм кесибим да ошол туризм. Мына Ошто технология университетинин эле туризм кафедрасынан бүткөнмүн. Ал учурда жаңы ошол туризм кафедрасы ачылды. Бир немелер бүттүк биз. Бизден кийин анан кайра эле баягы туристке тапшыргандар аз болду, жабылып калды. Ошентип анан мен кесибимди алгач ушул айылдан баштадым. Баштаган жылдары мага да кыйынчылык көп болду. Анткени бул жерде связь да жок болчу, интернет деген жок болчу. Туристтер менен кээде кат алышып жазыш үчүн мен Ошко барып, бир күн кечке интернетте отуруп жазып, анан кайра келип дагы иштеген күндөрүм болгон. Андан кийин тил үйрөтүү боюнча өзүм баштадым. Балдарды чогултуп, аларды курс өтүп, окутуп, китептерди, брошюраларды даярдап аларгачы. Андан бир топ проекттер дагы болду. Мына Хелветас проектиси болду. Биздин негизи өзүбүздүн башкы офисибиз бул Катос деп айтылат. Билсеңиздер керек, Бишкекте турат. Алардын ген директору Асылбек Раджиев. Ошолордун дагы жардамы менен башка кошумча да активный иш-чараларды уюштурдук. Мисалы, фестивалдарды жасадык, ат топоз оюндар фестиваль деп 4-5 жыл катары менен уюштуруп келдим. Андан тышкары ар кандай шоу программаларды даярдадык, делегаттарды чакырдык, блогерлерди, журналисттерди көп ушундай активный иш-чаралар болду. Андан эми ошонун артынан эми туристтерибиз жакшы эле болуп келатат. Дегелек мындай айтсаңыз, биз туризмди мисалы эмнеден биринчи башташыбыз керек? Эмнеден кызыгып, мисалы туризм деген эмне негизи? Мисалы тил жаатында кандай болушубуз керек, өзүбүздү туристтердин жанына кандай алып жүрүшүбүз керек? Ошол сыяктуу эле нерселерди бизге мындай мотивация катары айтып берсеңиз. Мен сага айтар элем, биринчи кезекте сен азыр билим ал. Анткени туризм деген бул чоң тармак. Туризмди канча көп билсең, анан ошончо көп жеңил болот башкарганга. Англис тилин айтам, ал биринчи орунда турат. Англис тилин сөзсүз үйрөнүш керек. Бир эле англис тили эмес, бүгүнкү күндө дагы башка мына эл аралык тилдерди үйрөнгөнгө туура келип жатат. Мисалы, француз тили, германиялыктардын тилдери,
дагы көп тилдер. Мына чыгыш мамлекеттердин тилдерин дагы билген азыр бизде переводчиктер жок, гидтер жок. Ошон үчүн сен биринчи билим ал, андан кийин башта. Туризмди башташ үчүн биринчи билим ал, андан кийин аракет жаса, реклама кыл. Азыр мына социалдык сеттер жакшы өнүктү. Facebook, Instagram, башка мына ушуларды үйрөн. Мына техникалык жактан да билим алыш керек да. Компьютерди башкарганда, интернетти жакшы үйрөнгөндө, мына колдонгондо ушуларды үйрөнүшүң керек. Анан туризм боло берет. Туризм деген бул реклама менен эң негизгиси. Андан жакшы кызмат көрсөтүү. Келген конокторго сапаттуу, жөнөкөй болсо дагы таза, өзүнүн нормаларга жооп берген кызматтарды көрсөткөнгө аракет кылышың керек да. Анан сен тандап алышың керек, эмне кесип баштайсың. Мисалы, сен гид болуп иштейсиңби, же жөн эле боз үйүңдү же конок үй ачып туруп турист ээлеп баштайсыңбы? Негизи бардык нерсени бир башташ кыйын, мүмкүн эмес. Ошондуктан бир тармактан баштасаң, анан акырын анан өзүнөн өзү талап боло баштайт. Анан өзүн көбөйтүп, өзүнүн тармагын чоңойтуп алып кеткенге мүмкүнчүлүк болот да. Мен бул тармакка кызыгып баштаган себеби, мен өзүмдүн кесибим болбосо дагы ар бир адамдын өзүнүн жеке бизнеси, иши болуш керек да. Алектене турганчы мен ушул кесипке аралашкым келет. Сиз мага кандайдыр бир жолдорду көрсөтө аласызбы? Кантип туристтерди жумуш баштаса болот, кантип тейлесе болот, эмне кылыш керек. Анткени бул турист бизге негизи келген туристтердин көпчүлүгү европалыктар. Бизге мындай окат бере тургандар бар европалыктар. Европалыктардын өзүнүн каада салтыны, маданиятыны, буларга керектүү нерсени биз үйрөнбөсөк, анткени биздин талап менен деле буларга туура келбей калган учурлар көп болот да. Ошон үчүн биринчи жолуну үйрөнгүлө, окугула, андан кийин жумуш баштасаңар жеңил болот деп айтат элем да. Анан сиз канча чыгаша кетирип баштадыңыз эле, кандай шарттарды түздүңүз? Ошол эле учурда киреше булагы кандай болуп жатат? Биз мына офисибизди былтыр 2019 жыл пандемия аралаш учурунда бүтүрүп калдык жарымын. Маалымат борбору болсо бул дагы жеңил болот экен да көп туристтерге. Анткени сен көп материалдарды көргөзүүгө мүмкүнчүлүк болот, карталардан турларды көрсөтөсүң. Бул сыяктуу? Мына ушул сыяктуу брошюраларды жасайсың. Эми техникалык жана айтпадым, ошо техника дагы сөзсүз керек болот да. Компьютер керек, принтер керек. Бир эле алар менен дагы жетишпей калды бүгүнкү күндө. Жана чоң форматтарды, A3 формат, андан чоң форматтагы кагаздарды чыгарыш керек, карталарды мисалы ошол сыяктуу. Эми буларды биз мына жасаганыбыз бул ошол биздин жалпы канча кызматтарыбыз болсо ошолорду көрсөтүү боюнча туристтерге сунуштама. Анан эгер эме болсо кааласаңыздар азыр барайлы, жеринен дагы көрсөтөйүн, кайсыл жерлерге барат, эмнени жасайт жатат дегендей. Анын баарын жеринен дагы көрсөтүп берейин. Ал иште эң биринчи ошо англис тилин, тилди билиш керек. Туристтер менен сүйлөшүп, туристтерге эмне кызыктырат, туристтерди эмнелер кызыктырат, эмнелер сунуштасам болот деп, анан ошолго ылайыктуу, алардын кызыкчылыгына байланыштуу анан бир жакшы турларды уюштуруп чыгып, анан иштеп кетсе болот да. Ал ар бир эле жаштын колунан келет, эгер мындай англис тили билип, туризм боюнча бир аз билим керек да. Киреше канчалык көп табыш, бул ошо канчалык көп кызмат уюштурасың, ошодон көз каранды да. Мисалы, бир эле конок үй иштетип, конок үйдө туристтер тосуп иштемесең, анын кирешеси азыраак. Ал эми ошол эле замат конок үйүң ачканча, ал жерде туристтерге ар кандай кызыктуу программаларды уюштуруп, аттарды уюштуруп, машиналарды уюштурсаң, анын киреше, кошумча киреше көбөйөт да. Атаңдашу бул өзүңүз билесиз, бул сапатты жакшыртат. Ошол атаңдашуудан азыркы күндө конок үйлөрдүн шарттары жакшыра баштады. Туристтерге эң биринчи ошол тосулган адамдын меймандостугу керек, ошого көңүл бурушат. Туристтер тосконду үйрөнө башташты да, биздин эл дагычы. Тулпар көл юртчный лагерге кош келипсиздер. Мына бул жерде биздин боз үйлөр.
туристтерди кабыл алуучу жерлер, тамак ичүүчү жер, жатакана ушундай. Бул жагы Лелин чокусу мына түз бетте турат. Азыр эми погода кичине суук болгонуна байланыштуу чокусу көрүнбөй атат. Бул бетинде болсо Тулпар көлкөлү жайгашкан. Тулпар көл дегенибиз ыйык кооз көлдөрдүн бири. Көп чоң көл эмес, бирок жалпы формасы боюнча атка окшош, ошон үчүн Тулпар деген атка коюлган. Көлдүн жалпы үстүнөн көрүш үчүн тетигинде турган чокуга чыгып көрсө болот. Панорама болуп көрүнөт. Бул боз үйдү 1-2 күн эле болду. Кече бир туристтерге группага атайын даярдаганбыз. Тамак жей турган кылыпчы, столовой кылып. Бунун деле ичинди көрсөтөйүн. Бул кыргызча боз үйлөр. Негизинен көп туристтер тамак ичкенде ушул боз үйдө жатып, боз үйдө тамак ичкенди жакшы көрүшөт. Мындай кылып коюп койгонбуз. Анан шаардан келген меймандар дагы, өзүбүздүн жергиликтүү туристтер дагы ушундай боз үйлөрдө келип, эс алып, тамак ичип кетишет. Тамак иче турган жер кошчу. Анан бул контейнерде деле тамак жасап, столовой. Бул жата турган боз үйлөр. Мындай диван коюп, ушундай даярдап коебуз, жата турган постелдерди. Кошумча кээде эми ар кандай болот да, заказга карата. Кээ бир адамдар биз 5-6 адам чогуу жатабыз десе, мындай кошумча матрастарды коюп, өзү 4төн эле болот. Анан бизде бүгүн заказ бар да дагы. Ошого аларга көбүрөөк ушундай заказга байланыштуу место койдук. Анан бул турганыбыз арт жакта турган бул баня, душ. Анан туалет, ошол ажаткана жанагы туристтерге эме кылып, ылайыкташтырып, жана суу менен жүрө турган кылып жасап койгонбуз. Андан өзүнчө дагы жөнөкөй эме бар, ажаткана. От жагылат, баняга от жагылат, от жагып сууду даярдап беришет. Көбүнчө баягы клиенттер тоого чыгып басып келгенде анан душка түшкөндү жакшы көрүшөт, анан терлеп, чарчап келет да душка түшүп жатышат. Бул туристтерге эмнелерди уюштуруп бересиздер? Эң негизгиси эле ушундай площадкада эмнелерди кызыктуу болуш үчүн эмнелерди кылып бересиздер да кошумча. Ошого жооп берсеңиз бизге кызыктуу болот. Эми азыр бул жерде жана бир эле жатакана, тамак эмес, жана турлар, андан сырткары туристтер эми ар кандай туристтер бар да. Баягы маданий туристтер деп коебуз, эми культурный турист деп коебуз. Көбүнчө группалар, жашы улгайып калган адамдар бар да. 50ден ашкан, 70-80ге чейин жаштагы. Алар көбүнчө мына турларга тоого чыгып басканды жактырышпайт. Аларга ушундай мындай түздүктө, мындай площадкаларда биз жанагы улуттук оюндар жасайбыз. Мисалы кыргыздын фольклорный группасы бар, бизде Сармолдо түптөгөн жанагы этно музыка боюнча. Ошондой иш-чараларды уюштурабыз, ат оюндарын уюштуруп беребиз, топоз шоу деп топозду да даярдап атабыз. Кантип топоздун илгери ата-бабаларыбыз кантип топозду пайдаланган, анткени топоз бул азыр Кыргызстандагы көп жерлерде жашай бербейт да. 3500 метрден өйдө жерлерде жашайт. Ошолорду эмне кантип колдонгон ата-бабаларыбыз. Ошол жөнүндө биз азыр жанагындай шоу, көргөзмөлөрдү уюштуруп жатабыз да. Если биз сиздин ордуңузда иштеп кала турган болсок, биз туристтерди кандай тарта алабыз? Ушул тармакка, то есть өзүбүзгө кызыктыра алабыз Кыргызстанга. Негизи туристтерди тартыш үчүн туура айтасың, алар эмнеге кызыгат. Анткени туристтер бизге келгенде бир эле баягы ыңгайлуу шарт жатакана эмес, алар эң башкы койгон максаты ошол жерде эмне бар. Кооз жер барбы? Негизинен мына бизге келген коноктор көп европалык туристтер да. Алар тоодун баягы Кыргызстанга келгенде көпчүлүгү тоолордун кооздугуна, жаратылыштын кооздугуна ушуну көрүш үчүн келет да. Ошон үчүн силерге жанагы эгер база ача турган болсоңор, базаңар ыңгайлуу болуш керек. Биринчиден баягы машина менен жол жакшы болуш керек келе турган. Анан экинчи көрө турган нерсе болуш керек да. Ошол көрө турган жер жакшы болсо, продукты турпродукт деп коебуз, турпродукты жакшы болсо, анан ошол жерге туристтер агылат. Биздин жаныбыздагы болочокто сиздин тармагыңызда иш алып барам деген жаштар эмне кыйынчылыктарга даяр болуш керек, кандай түшүнбөстүк жагдайлар келип чыгышы мүмкүн. Ошол эле учурда мисалы чет элдик эс алуучулар менен кандай кызыктуучулар болду эле, сизди эстен кеткиз мындай азыр эстеп айтып бергени. Биринчи мага кыйынчылык болгончулар мисалы тилден болду. Тил маселеди жакшы түшүнө бербей, анткени бул туристтер өтө мындай деталдуу, ар бир майда чүйдө ине жибине чейин аныктап туруп, анан кийин баштайт да. Мисалы биз ага көнгөн эмес экенбиз да башындачы. Булар мисалы карталардан ар бир высотаны, точка канча убакытта жетет, эмнени көрөт, ким көрсөтөт, кандай тамак жейт, бүт сурайт да. Ошону шашпай жакшылап түшүндүрүп берсең башында, анда кыйынчылык бир аз азыраак жаралат. Анан эми жана кокустуктар болуп кетет. Кээде тоодо мисалы күтүлбөгөн эле погода же аба ырайы өзгөрүп жанагындай кар жаап коюшу мүмкүн, же жамгыр болуп кетет, же техника машинаң бузулуп калат.
же ушундай мисалы ат менен туруштурсаң деле бизге кооптуу ушу атты алар жакшы башкара алышпайт да. Келатып бир туура эмес нерсени колдонуп коет же ат үркүп качат же жыгытат дегенде ушундай маселелер болушу мүмкүн да. Ушул үчүн баягы силер маршрутту даярдап атканда же программаны түзүп атканда өтө так иштеш керек. Анан сураш керек көп туристтенчи. Мисалы биз сурабай туруп деле өзүбүздүн баягы услугаларыбызды буларга сунуштай беребиз да, ал болбой калат. Көбүнчө алар эмнени жактырат. Мисалы кечээ эле бир турист бизге Таиландтан келди. Анын негизи жүрөгү бул жанагы кукулаларды коллекция кылат экен. Дүйнөсүнөн чогултуп, өзү чоң бир үйдүн ичине бүт кукула жыйнаптыр. Анан аны биз тоос-соон эле сунуштап келе беришиптирлер. Анан Сармоголго келгенде мен айттым, музей бар, этно музейди көрөйлү, ал жерде бир жакшы нерселер болуш керек деп. Анан музейге алып барсам, ал жерде уже 2 саат, 3 саат турдук да. Баягы жерде 10 кукула бар экен, 10 тең сатып алды. Сиз айттыңыз да, мисалы туристтер чыкканда ар кандай коопсуздук чаралары уюштурулушу керек депчи. Мына ушул кокустуктан болгон иш-чараларда сиз кимдер туристтерге жардам көрсөтө алат? Биринчи жардамды. Эми ушул программаны же жана тур маршруттарды даярдап атканда сөзсүз анын сопровождающий болот, гид болот, же болбосо жанагы водительге тапшырасың, ушул туристтин коопсуздугу, ушунун маршруту сенин мойнуңда депчи. Анан жанагы сен айткандай кылып аткара албай калса, ошол жерде биринчи турган жанагы водитель болсо, ошол кимге жүктөлсө биринчи милдет. Андан кийин ошол сага жүктөлөт. Сен жетекчи болгондон кийин ошого даярдап берген, ошо турист чакырган, программаны түзгөндөн кийин сен жооп беришиң керек болуп калат. Биринчи кезекте жанагы сен тапшырган ошол сервис провайдерлер аткарат милдетти. Андан кийин сага жүктөлөт. Эми туура кандайдыр бир эрежелер бар, тартиптер бар. Мисалы биздин дагы сактай турган алар дагы бизге келгенде бизге милдеттүү түрдө биздин сактай турган жерлер бар. Мисалы кыргыздын маданияты бар. Ар бир жердин өзүнүн этикасы, диалектилери болот. Же болбосо жана бир салттары болот да. Ошолорду биз айтышыбыз керек, башында туристтерге эскертишибиз керек да. Келгенде мындай, же болбосо жоолугуңду салын, же мындай формада жүр депчи. Анан ошону туристтер аткарат. Айыл жерлеринде жоолукчан жүрүшөт. Аялдарыбыз жалаңач жүргөнгө болбойт. Жакшы көрүнүш эмес. Туристтер келип калганда алар ар кандай келишет да. Ошолорго биринчи силерге келгенде эскертип коюшуңар керек да. Эгер мүмкүнчүлүгүң болсо, мына ушундай жакшына кийинип ал. Же болбосо шым кийип ал деп элечи. Анткени биздин элде көпчүлүк мисалы айылда аксакалдарыбыз көчөдө отурушат, башка болот, бул туура болбой калат депчи. Сизде туризм тармагында 10 жыл болуптур иштегениңизге. Ошол 10 жылда канча азыр колуңузда иштеген гид бар, канча айдоочуларыңыз, мисалы канча кест хаусту тейлейсиз? Ошол негизинде. Биз ошо алгач биринчи баштагандан айтып берейин. Бир үйдөн баштаганбыз. Бир үйдүн ичинде дагы бир бөлмө, 2 эле жатакана. Мына 2019 акыркы жылда 58 жалпы рабочий болду. Кыргыз Республикасынын туризм мыйзамына ылайык туристтик иштин субъекттеринин кирешесине жараша мамлекетке салык төлөнөт. Айлана чөйрөнү жана тарыхый маданий мурас объекттерин коргоо максатында бул субъекттер кирешенин бир бөлүгүн жергиликтүү бюджеттерге которсо болот. Ал эми юридикалык тараптар туристтик сезондо түшкөн кирешенин 10%-на чейин милдеттүү түрдө салык төлөшөт. Сезонго байланыштуу туристтерди кабыл алуу токтогон учурда ишкерлик киреше жоктугун кабарлап, жергиликтүү салык кызматына рапорт жазып коюу керек. Туризм тармагында негизги иштен туристтерди мейманканаларда, отелдерде, кемпингтерде жана башкага жайгаштыруудан, коомдук тамактануу жайлары тарабынан туристтерге кызмат көрсөтүүдөн, туристтер үчүн транспорттук кызматтардан, кошумча кызмат көрсөтүүлөрдөн жана башка иш-чаралардан киреше түшөт. Жолдошуңуздун баягы ишкерлиги өнүгүп келе жатканына, ийгиликтүү ишкерлердин катарын толуктап жатканына негизги сиз кандай таризде колдоо көрсөтөсүз? Көбүнчө үйдүн проблемаларын өзүм чечкенге аракет кылышым керек. Анан ошол лагерге деле продукт керек болсо, мен деле үйдөн мындай кошумча алып жөнөтүүгө аракет кылам. Анан жок болуп калса көбүнчө акча жагынан албетте мындай айтышка туура келет, кеңешип, сурап. Быйыл гана мен мындай ден соолугума байланыштуу бул жакта болуп калдым. Негизи үйгө да барганга, башка жактарга, той аштарга дагы бардыгы мен неме барбайм да. Иш бүтсүн, бардыгы мына жоопкерчиликтүү иш катары кабыл алам ошончо. Негизи турмуш курганыңарга канча жыл болду? 7 жылдан ашып калды уже. Биз бир айылдан болгон үчүн негизи ата-энем бардыгы ата-энелерин билип, көрүп билип жүргөн үчүн ата-энемдин мындай тандоосу боюнча эле турмушка чыкканбыз. Андай кыз жигит болуп сүйлөшкөн эмеспиз.
азыр негизи жашооңор жакшы, бирок бири бириңер жакшы түшүнөсүңөр, жумушуңар жакшы түшүнөсүңөр. Кудайга шүгүр, 3 балабыз бар, 2 кыз, 1 уул. Башында чынында бири-бирибизди түшүнүү бираз неме кыйын болду. Себеби бири-бирибизди билбей эле башкарган үчүн 1 жылдай убакыт кетти окшойт деп ойлойм. Сразу эле ишке аралашып кеткендиктен акырында бири-бирибизди түшүнүп кеттик. Азыр уже жакшы эле түшүнүп калдык. Жубайыңыздар менен кандай учурда баягы ушул нерсени биргеликте ишке ашырайлы деп балким сиздерде баягы кеңешүү тажрыйбалары, кеңешүү жолдору жакшы ишке ашат. Ошолор боюнча өзүңүздүн баягы үй бүлөлүк сырларды дагы кенен ачып өтсөңүз болот да. Мен деле башында ошо жубайым айткандай бир аз кыйынчылык болгон, анткени бунун тармагы башка болчу. Бул кесиби боюнча музыкант. Анан музыка менен бир аз туризмди түшүндүрүп, анткени мен туризмге ылайыкташып калганмын. Ал деген такыр музыка менен алай. Ушундай нерсе экен, турмуш акырын анан өзү жолго коюп, баардык нерсени анан тууралап чечип түшүнүп калат экенсиң. Азыр негизи бул жакта акем өзү баардыгыны келген туристтерди тейлеп, сен бул жака деп айтып берет. Биз келген туристтерге мен тамак берсем, атам мисалы эртеси күнү машина менен аларды ошо айткан жерине жеткирип берет. Күйөөм кээде гид болуп ошолор менен иштешип, аларга гид болуп дагы берет. Үйдө биз тамак эле кылбастан кээде аларга да информация берип, силер бияка барасыңар, тияка барасыңар деп биз өзүбүз дагы айтып турабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, биз бул жолу Алай жергесине CBT Сары Моголдун координатору Абдилла Ташбековдун ишмердүүлүгү тууралуу токтоп айтканда, туристтер үчүн жүргүзүп жаткан ишкердиги боюнча кенен маалымат алып кайттык. Мен өзүм эле эмес, менин жанымда Искендер жана Дилбар биргеликте өздөрүнүн кызыккан суроолоруна жооп алды. Айта кетсең, Искендер, сен бүгүн ушул биздин программага катышуу аркылуу кандай чечимге келдиң? Туристтерди тейлөө жаатында иштей бересиңби? Көбүнчө стимул болду. Көп жактан Абдишакеден маалымат алдым. Туристтерди кандай тейлешим керек экен, клиентти деги кандай тартышым керек экен. Мисалы, кандай гид болом, кандай ваттел айдоочу болуп, ошол мисалы көлдөрдө, лелиндиктерде кандай иш жүргүзөм, уже мага Кудайга жетиштүү. Өзүмө мотивация алып алдым да. Мындан ары Кудай кааласа ишимди баштоонун алдында турам планда. Абдишакенин мотивациясына чоң рахмат. Бизге ушинтип үлгү көрсөтүп, туризмди алдыга сүрө берели, Кыргызстан өнүксүн. Чоң рахмат, өзүңүн каалаган ниет максаттарыңа жетишиңе тилектешпиз. Кезектеги суроом Дилбар сага болсун. Бул тармакка аралаша турган болсоң, негизги кандай кадамдар менен, эмнелерди даярдап, эмне даярдык менен кандай окуулардан өтүп ушул тармакка аралашуу керек экендигин билип алдың? Негизинен бул тармакка келүү үчүн негизинен биринчи билим алуу керек экен, ар кандай семинарларга катышуу керек экен, турларга катышып, баягы гидтер менен баягы бошогон убактарында гидтер менен жүрүпчү, мындай өзүңө тажрыйба топтош керек экен да, практикага көбүрөөк болуш керек экен. Сенин дагы буйруса келечекте пландалаган ой максаттарың, тилектериңдин баардыгы ишке ашышына биз дагы тилектешибиз. Урматтуу достор, биз мына ушуну менен программаны жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, жаштар жана аялдар арасында ишкердик түрлөрү өнүксүн жана биз алардын үлгүлөрүн, алардын тажрыйбаларын башкаларга жайылта беребиз. Сак саламатта калыңыздар.